Караңыздар, урматтуу окуучулар. Намаздын күнөөсүдөн кутулуу үчүн канча нерсе менен кутулат экенбиз? Эки нерсе. Биринчиси, намаздын казасын аткарасыз. Экинчиси, тооба кыласыз. Тооба деген эмне? Мен бүгүндөн баштап убада берем, о Кудайым, мен кайра намазды калтырбайм. Намазды такай мындан ары окуйм деп, ошол сөзүңүздүн артынан түшүп, белиңизди бекем байлап, намазга бекем болосуз. Ошондо Кудай Таала сиздин тообаңызды кабыл кылып, мунун күнөөсүн кечирет. Эми эгерде үзүр менен дедик го, үзүрсүз таштоо эмне дедик? Чоң күнөө болот. Эгерде үзүр боло турган болсо, анда шарият аны кечирет. Мисалга, төрөттү кабыл кылып аткан аял төрөп атат. Эгерде ал барып акушерка барып, жанагыны гинеколог барып туруп, төрөттү кабыл кылбай турган болсо, жанагы аял эмне болушу мүмкүн? Жаш бала түшүп кетип, өлүшү мүмкүн, төрөлүп аткан кезде зыян табышы мүмкүн. Мына ошондой мезгилде намаз каза болгон болсо, анын күнөөсү жок, анын казасын окуйт, бирок күнөөсү эмне жок. Же болсо душмандан болгон коркунуч. Мисалга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хандак согушунда 4 намазы каза болгон. Көрдүңүздөрбү? Ушундай бир себептерден улам боло турган болсо, урматтуу окуучулар, эмне экен? Казасын аткарабыз. Бирок ал эмне эмес, кечиктиргендигибиз үчүн күнөө болбойт.